Emnege namaz okuyubuz deydi. Jana namazdagi kıymıldardın manisi emnede sajda rükû deydi. Hurmatlı bir tuğanım, namazın özünün filosofiyası var. Bunu musulmança söz emas, biroq mында dinge жаңы келип аткандарга ушинтип айтылат да, namazın özünün filosofiyası var dep айтылат da. Kandayça? Adam namazda özünün en ıyık kasiyetli болгон jeri mаңдайын en төмөн жерге коёт. Ошентип Кудайга кулчулук кылат. Кудайга кулчулук кылуу деген сөз ошол эң касиеттүү жерге коёт деген сөз да. Анан ошого болгон аракеттер түз турат, анан ийилет, анан бар. Ага чейин даарат алып даярданат деген сөз да. Намаздагы аракеттин бардыгы Кудайдын ошол кулчулуктун туу чокусуна жетүүгө болгон аракет. Daarat, niyet, jaza kiyin, taza jay namaz bardыгы, анан кыям, анан кол байлап, анан Фатиха окуп башка бардыгы келип ошо саждага такалат. Урматтуу bir тууганым. Эртең сени мисал үчүн бир чоң адам чакырды. Бир өлкөнү падыша чакырса, сен түнү менен жакшы уктайсың, эртең өзүң ишип калбайсың дейсиң. Чынбы? Эртең менен ичине жебейсиң, ичине жуунасың, кечинде байнага барып пилинг алган болушуң дагы мүмкүн. Кийимди кайра өттүп, жана шымын кыры жазылбаста ичин ачып алып туруп, кирсамынды кайра сүртүп кайра үттөсүң. Даярдан түфлүң кайра үфтөп үйлөп кайра сүртөсүң мынтип алып. Неге? Бардык максаттын бардыгы келип туруп, падышанын астына барганда маданияттуу барып, ошол иштеп бүтүргөнгө аракет да. Ошол сыяктуу намаздагы маселе, урматтуу bir тууганым, Кудайга болгон кулчулук, ошол сажда намаздын максаты. Ошого бара турган жол. Сажда бул Кудайга кулчулук кылуунун формасынын эң бир жогорку формасы деген сөз. Биз кембагалдарга жардам беребиз, Кудайга кулчулук кылып атабыз. Биз мешит Кудайга кулчулук кылып атабыз. Ибадат ичинде сажда ошол кулчулук кылуунун ичинен эң бир кулчулукту даана баяндап берген нерсе. Бул биздин түшүндүргүбүз келип айтып аткан нерсебиз колдон келгени. Чындыгында мусулмандарга жөн айтат, муну Кудай ушинтип буйруган деп айтабыз. Кудай ушинтип буйруган бизге. Ушинтип намаз оку деген, ушинтип намаз окуп атабыз биз. Деп айтабыз. Сабакка келе берсең, булар кетип кала берет. Булар дагы бир убакта менин суроолорум болчу, өзүм суроо ушинтип берип издеп жүргөм. Боло берет.